Bilesizbi, zamzam suusu kantip payda bolgon? Paygambar İbrahim aleyhisselam Allah'tın buyruğu menen Hajar enebizdi. Jana alardın kiçinekey uulu İsmaildi Mekkenin eğin talasına kaltırgan. Al jakta suu da jok, ösümdük da jok, adam da jok ele. Hajar enebiz kolunda bir ağız tamak jana kiçinekey idişke tolturulgan suu gana bar bolчу. Bir neçe günden keyin suu da, tamak da tügönüp emçek sütü toktody. Ymyrkay İsmail açkaçılыкtan jana suu soğudan katuu ыйлай başladı. Hajar enebиz muну көтөрө албай жакынкы Safa тоосуна чыгып, айланага карады. Бирок эч ким көрүнгөн жок. Андан соң ал Марва тарапка чуркады. Бирок ал жактан да эч нерсе тапкан жок. Ошентип, ал Safa менен Марва тоолорунун ортосунда жети жолу чуркады. Жетинчи жолу Марвага чыкканда аркасын караса Исмаил алейхиссалам өзүнүн кичинекей тамандары менен жерди тепкилеп жаткан экен. Ошол тепкен жерден суу оргуп чыгып, булак атылып чыкты. Hajar enebиз тез чуркап келип, зам деп айтты. Бул токто, агып кетпесин деген мааниде эле. Ал колу менен топуракты тосуп, сууну чогултуп алды. Ошондо Аллах Таала ошол сууга түбөлүктүү береке берди. Ал Замзам булагы ошол күндөн бүгүнкү күнгө чейин агып жатат жана эч качан түгөнгөн эмес. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: Замзам суусу кандай ниет менен ичилсе, Аллах ошол ниетти орундатат. Демек, ким аны чын ыйман жана таза ниет менен ичсе, Аллах анын дубасын кабыл кылат. Эсиңде болсун, эгер сен да Hajar энебиз сыяктуу Аллахка толук ишенсең, Замзам сыяктуу береке сенин өмүрүңдө да агып баштайт. Эми